8 жылдан бери уюштурулуп келе жаткан Рамазан чатыры долбоорунун 12-күнү Ажайымдар фондунан мүмкүнчүлүгү чектелгендер жана аз камсыз болгон үй-бүлөлөр, ошондой эле журналдын жардамга муктаж катталуучулары коноктолду. Бул ирет Оз ачуу Сезим Голд ювелир бутигинин негиздөөчүсү Марина Бактыбаеванын эсебинен өткөрүлдү. Бул иш-чара мага аябай жакты. Ушул жерде чогулган канча 200 киши болду. Ошонун баардыгы мындай иштери таза, ыймандуу, ушундай адамдар келиптир. Ошо ана ушул иш-чарага демерчи болом дегендерди чакырып кетип, келиңиздер, жакшы сооп иштерди кылалы колубуздан келсе. Ошо. Ифтар ыйык Куран менен башталып, устазы Кана Мамажусупова конокторго Рамазандын фазилеттери, бул айда кылынган ибадаттардын сообу тууралуу айтып берди. Долбоорубузга белгилүү алып баруучу Бакыт Байсариев жыл сайын салым кошуп келет. Бул жолу да ал иш-чарабызды жогорку деңгээлде алып барып берди. Мындан тышкары, кыргыз эстрада жылдызы Назира Токонова жана таланттуу Чууларбек апаларга жагымдуу маанай тартуулашты. Бүгүн аябай сонун күн болду. Аябай сонун суроолор болду. Кызыктуу моменттер болду. Ушу суроолорго жооп берип мен белгилүү болдум. Уюштуруучуларга ыраазымын өзүм атымдан. Карман орузонстор кабыл болсун. Очень классное мероприятие. Мне очень нравится сам месяц Рамадан. Да, у меня друзья тоже держат орузо. Я постоянно их поддерживаю. В общем, все очень круто проходит. Мне кайф даже работать так. Маанайыңыз кандай, бүгүнкү кече кандай болду? Жакшы, Кудайга шүгүр, рахмат, Алла разы болсун. Абдан кубанычтабыз. Иш-чаранын соңунда умурадан жаңы келген апалар алакан жайып уюштуруучуларга ак бата беришти.